Малайзиянын премьер-министринин Пердана Путра имаратынын алдындагы флагштоктордо эки өлкөнүн желектери желбиреп, кызыл килем төшөлгөн. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кортежин Анвар Ибрагим өзү тосуп турду. Жылуу учурашуудан кийин эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырып, андан соң ардак кароо саламдашуу рапортун берди. Тиешелүү жөрөлгөлөрдөн кийин өлкө лидерлери эки тараптуу жолугушууга өтүштү. Расмий сапары менен келген президент Садыр Жапаровду Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим эң жогорку деңгээлде салтанаттуу шан-шөкөт менен тосуп алды. Алдыда жолугушуу, ошондой эле бир канча документтерге кол коюу пландалган. Мындан тышкары эки өлкө лидерлери пресса үчүн биргелешкен билдирүү жасайт деп да белгиленген. Эки тараптуу сүйлөшүүдө өлкө лидерлери алаканы өнүктүрүүнүн потенциалын талкуулашты. Андан соң кеңейтилген жолугушуу орун алды. Былтыр орун алган сиздин Кыргызстанга сапарыңыз Кыргыз-Малайзия кызматташуусунун тарыхый окуясы катары биздин байланыштарыбыздын бекемделишине чоң өбөлгө түздү. Бүгүнкү менин сапарым акыркы 30 жыл аралыгындагы Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысынын Малайзияга биринчи расмий сапар экендигин белгилеп кетмекчимин. Бишкекте биздин ортобузда түзүлгөн ишенимдүү саясий баарлашууну мындан ары илгерилетүү максатында сиздин өлкөңүзгө жакшы тилектер, аруу ойлор менен келип отурамын. Биздин сүйлөшүүлөрүбүз Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенемин. Малайзия экономикасынын өнүгүү модели жана ар тараптуу социалдык экономикалык жетишкендиктери менен Азиянын жолборсу наамына татып келет. Кыргызстанда бул өлкөдөн үлгү алууну каалайт. Буга дейре мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров Кыргызстанда келечекте Борбор Азиянын ил бирси наамына татыктуу болот деп ишенерин билдирген. Кеңейтилген курамдагы жолугушуудан кийин мамлекет башчысынын кортежи Малайзиянын Сери Пердана резиденциясын көздөй бет алып, ал жерде президентти эки өлкөнүн желектерин көтөргөн балдар куш келдиңиз деп тосуп алышты. Салтанаттуу тосуп алуу Малайзиянын улуттук бийи жана көрсөтүүлөрү менен да коштолду. Өлкө лидерлери атайын залга өткөндөн кийин эки мамлекеттин министрлери кол коюлган эки тараптуу бир катар документтер менен алмашышты. Келишимдин алкагында булар гидроэнергетикага кызыктар болуп атат. Эми барып биздин гидроэнергетика долбоорлору менен таанышып, көрүп, жеринде кандай потенциал бар экенин, полностью канча кубаттуулук берет, канча электр энергия, анан күн энергиясына жана шамал энергиясына кызыктар болуп атат. Өзүңөр билесиңер, биздин мамлекет өзү сууга бай мамлекет. Урматтуу президент Садыр Нуркожоев айтып кеткенде 142 миллиард киловатт саат электр энергия өндүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ошонун 15%-ын эле колдонуп атабыз. Ошон үчүн булар көбүнчө биз ошол гидроэнергетикага жанагы күн жана шамал энергиясынын чыккан электр энергиянын станцияларын курганга чакырып атабыз да буларды. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри. Жаштар саясаты боюнча ошо студенттер менен алмашуу, ошол эле маданият тармагында ошо жаш актерлорду, биздин жаш актерлор бияка келүү, Малайзия мамлекетинин жаштары, жаш актерлор бизге келип, пикир алмашып, тажрыйба алмашып, иштегенге өбөлгө түзөт. Технология жагынан өнүккөн мамлекет, медициналык технология оборудованиясы жагынан, баягы искусственный интеллект, медицинадагы искусственный интеллектти колдонуу жагынан аябай өнүккөн мамлекет. Ошол жаатында биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Мен мына салмак сактоо министри менен сүйлөштүм. Алар кызыктар медицинский туризмди өркүндөтүү, биздин пациенттерди ал жака, ушул жака Малайзияга келип дарылоого. Бирок биз албетте өзүбүздүн Кыргызстанга жаңы заманбап ооруканаларды куруп, жаңы технологияларды биз өзүбүзгө ачууга биз кызыктарбыз да. Андан соң президент Садыр Жапаров менен премьер-министр Анвар Ибрагим эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелешкен билдирүүнү кабыл алышты. Өлкө лидерлери массалык маалымат каражаттары үчүн билдирүү жасап, анда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан бир катар тармактарда уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай ала турганын айтты. Маселен, Кыргызстанда электр энергиясынын 90%дан ашыгы ГЭСтер аркылуу өндүрүлөт.
Ошондуктан малайзиялык инвесторлорду стратегиялык долбоорлорго катышууга чакырды. Өнөр жай менен катар билим берүү тармагындагы өнөктөштүккө да зор маани беребиз. Малайзия университеттеринде билим алып жаткан кыргыз студенттерине түзүлгөн шарттарды жогору баалайбыз жана мындан ары академиялык алмашуу, биргелешкен программаларды кеңейтүү боюнча аракеттерди күчөтүүгө кызыктарбыз. Өнөктөштүктүн бекем институционалдык таянычы катары парламенттер аралык диалогду активдештирүү зарыл деп эсептеймин. Мындан сырткары эл аралык уюмдардын алкагында координацияны күчөтүп, жалпы регионалдык жана глобалдык демилгелерди алдыга жылдыруу маанилүү экенин белгилеймин. Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда көп тараптуу форматтарда өз ара колдоо иштерин тереңдетүүгө ниеттенип турабыз. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Малайзияга болгон расмий сапардын жыйынтыктары эки тараптуу мамилелерди мындан ары тереңдетүүгө жана өз ара ишенимге негизделген ар тараптуу кызматташтыкты жаңы баскычка чыгарууга шарт түзөт деп ишенерин айтты. Ошондой эле премьер-министр Анвар Ибрагимди Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды. Акмарал Сабатар, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Малайзия, Путраджая шаары.